Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан химия предметин окуп үйрөнүүнү улантабыз. Силер жыл бою химия предметин окуп үйрөнүп бүттүңөр. Химия предметин окуп үйрөнүү менен алардагы химиядагы негизги түшүнүктөр, терминдер жана ошондой эле органикалык заттар менен органикалык эмес заттардын негизги класстары менен тааныштыңар. Ошондой эле ошол класстарга кирген заттардын жөнөкөй өкүлдөрүнүн касиеттери жана алардын жаратылышта кездешиши менен тааныштыңар. Мына ушул химия предметин окуп бүтүү менен мамлекеттик экзаменге даярдана баштайсыңар. Мына ушул мамлекеттик экзаменге даярдануу үчүн бүгүнкү сабак силерге жардам катары берилет. Бүгүнкү экзаменге даярдык сабактын темасы органикалык эмес бирикмелердин ортосундагы генетикалык байланыш. Бүгүнкү сабак экзаменге даярдык. Органикалык эмес заттардын ортосундагы генетикалык байланышты карап көрсөк, бул генетикалык байланыш дегенди силер мурунку сабактардан билесиңер. Бир класстагы заттардан экинчи класстын өкүлдөрүнүн келип чыгышы же болбосо келип чыгыш дегенди түшүндүрөт. Органикалык эмес заттардан металлдарды жана металл эместерди алып көрөлү. Эгерде металлдар кычкылтек менен кошулса, анда металлдардын оксидтери алынат. Бул металлдардын оксидтери негиздик оксид болуп саналат. Ал эми мына ушул негиздик оксид суу менен аракеттенишсе, анда негиздер пайда болот. Металл эместер кычкылтек менен аракеттенишкенде металл эместердин оксидтери пайда болот. Бул металл эместердин оксидтери бул кислоталык оксид деп аталат. Кислоталык оксидтер суу менен аракеттенишкен учурда кислоталар пайда болот. Ал эми негиз менен кислота аракеттенишсе, анда органикалык эмес заттардын дагы бир классына туура келген туз деген зат пайда болот. Анда мына ушул генетикалык байланышка мисал катары конкреттүү металлдар жана металл эместердин оксидтеринин жана гидроксидтеринин пайда болушун азыр силер менен жазып көрөбүз. Генетикалык байланыш бул схемадан даана ачык көрүнүп турат. Демек, металлдар жөнөкөй заттар болсо, жөнөкөй заттардан татаал зат оксидтер алынып турат. Ал эми оксидтерден суу менен аракеттенишип, дагы бир татаал заттын тобу бул негиздер алынат. Ал эми металл эместерден бул кислоталык оксид алынат. Ал эми кислоталык оксидден органикалык эмес заттардын дагы бир классы болгон кислота алынат. Ал эми негиз менен кислота аракеттенишкенде бул туз деген жаңы органикалык эмес заттардын классы пайда болот. Анда мына ушул схемага мисал келтирип көрөлү. Эгерде металлдардан кальцийди алсак, анда кальций кычкылтек менен аракеттенишкен учурда кальцийдин оксиди пайда болот. Кальцийдин оксидине сууну таасир эткенде кальцийдин гидроксиди пайда болот. Ал эми металл эместерден күкүрттү мисалга алсак, кычкылтек менен аракеттенишкенде күкүрттүн оксиди пайда болот. Ал эми күкүрттүн оксиди суу менен аракеттенишкенде күкүрттүү кислота пайда болот. H2SO3 деген күкүрттүү кислота пайда болот. Кальцийдин гидроксиди кальций OH2 жолу күкүрттүү кислота менен аракеттенишкен учурда анда кальцийдин сульфиди деген туз пайда болот. Кальций SO3 деген туз пайда болот. Кальций кычкылтек менен аракеттенишкенде кальцийдин оксиди пайда болот. Күкүрт кычкылтек менен аракеттенишкенде күкүрттүн оксиди SO2 пайда болот. Ал эми кальцийдин оксиди кальций О суу менен аракеттенишкенде кальций OH2 деген гидроксид пайда болот. Бул негиз болуп саналат. Ал эми күкүрттүн оксиди SO2 суу менен аракеттенишкенде кислота пайда болот. H2SO3 деген кислота пайда болот. Ошондой эле металлдардын оксидтери жана металл эместердин оксидтери дагы бири-бири менен аракеттенишет. Мисалы, кальцийдин оксиди күкүрттүн оксиди SO2 менен аракеттенишип дагы туздарды пайда кылат. Ошондой эле кальцийдин оксиди кислоталар менен дагы аракеттенишет. Күкүрттүү кислота менен H2SO3 менен аракеттенишип дагы тузду пайда кылат. Ошондой эле негиздер металл эместердин оксидтери менен аракеттенишкен учурда дагы туздар пайда болот. Кальцийдин гидроксиди күкүрттүн оксиди SO2 менен аракеттенишип, кальцийдин сульфиди деген тузду пайда
кылат. Демек, органикалык эмес заттардын ортосунда генетикалык байланыш бар экен. Мамлекеттик экзаменге даярданууда силер эгерде органикалык эмес заттардын ортосундагы генетикалык байланыш деген суроо болуп калса, анда сөзсүз түрдө бир заттан экинчи зат келип чыга турган мисалдарды келтирип, силер көрүп тургандай тапшырманы аткарышыңар зарыл. Генетикалык байланыштагы реакциялардын теңдемелерин жазып көрөлү. Кальций кычкылтек менен аракеттенишкенде кальцийдин оксиди пайда болот. Бул негиздик оксид. Теңдемени теңдеп коебуз. Кальцийдин оксиди андан ары суу менен аракеттенишкенде кальцийдин гидроксиди пайда болот. Бул гидроксид же болбосо негиз болуп саналат. Ошондой эле күкүрттүн металл эместин оксиди кычкылтек менен аракеттенишкенде күкүрттүн оксиди SO2 пайда болот. Бул кислоталык оксид. Ал эми кислоталык оксид SO2 күкүрттүн 4 валенттүү оксиди суу менен аракеттенишкен учурда H2SO3 деген күкүрттүү кислота пайда болот. Бул кислота. Ал эми кислота менен негиз аракеттенишкен учурда кальцийдин гидроксиди кальций OH2 жолу кошулат. Күкүрттүү кислота менен H2SO3 менен кошулган учурда пайда болот кальцийдин сульфити жана суу бөлүнүп чыгат. Пайда болгон зат кальцийдин сульфити бул туз болуп саналат экен. Силер органикалык эмес заттардын ортосундагы генетикалык байланыш жөнүндө маалымат алдыңар. Анда эмесе мына ушул алган маалыматтарыңарга карата төмөнкү суроого жооп берүүгө аракет кылсаңар. Цинктин оксиди төмөнкү заттардын кайсынысы менен аракеттенишпейт? Силер эсиңерге түшүрүшүңөр керек. Цинктин оксиди кандай оксид бул? Биринчи, суу менен аракеттенишпейт. Экинчи, туз кислотасы менен аракеттенишпейт. Үчүнчү, натрийдин гидроксиди менен. Төртүнчү, күкүрт кислотасы менен аракеттенишпейт. Анда биз бул заттардын теңдемелерин жазып көрөбүз. Цинктин оксиди натрийдин гидроксиди менен аракеттенишет. Анткени цинк амфотердүү касиетке ээ болот. Кислоталык дагы, негиздик дагы касиетти алып жүргөн оксид болгондуктан цинктин оксиди натрийдин оксиди менен аракеттенишип, натрийдин цинкатын пайда кылат. Натрийдин цинкатынын формуласы натрий 2 цинк O2 жана суу бөлүнүп чыгат. Демек, цинктин оксиди натрийдин гидроксиди менен реакцияга кирет экен. Экинчи, цинктин оксиди күкүрт кислотасы менен аракеттенишет. Цинк О кошулган H2SO4. Демек, бул учурда цинктин сульфаты пайда болот. Цинк SO4 жана суу пайда болот. Демек, цинктин оксиди күкүрт кислотасы менен дагы реакцияга кирет экен. Андан кийин цинктин оксиди туз кислотасы менен реакцияга кирет. H хлор менен. Анда цинктин хлориди жана суу бөлүнүп чыгат экен. Ал эми цинктин оксиди суу менен реакцияга кирбейт. Бул реакция жүрбөйт экен. Демек, туура жооп цинктин оксиди суу менен аракеттенишпейт. Калган бардык заттар менен туз кислотасы менен натрийдин гидроксиди жана күкүрт кислотасы менен аракеттенишет экен. Экинчи суроо. Алюминийдин гидроксиди төмөнкү заттардын кайсынысы менен аракеттенишпейт? Алюминийдин гидроксиди алюминий OH3 жолу. Биринчи, хлор менен. Экинчи, туз кислотасы менен. Үчүнчү, натрийдин гидроксиди менен. Төртүнчү, күкүрт кислотасы менен аракеттенишпейт. Туура жооп. Алюминийдин гидроксиди дагы амфотердүү гидроксид болуп саналат. Анда туура жооп биринчи, хлор менен аракеттенишпейт. Туз кислотасы, натрийдин гидроксиди жана күкүрт кислотасы менен аракеттенишет экен. Мына балдар, органикалык эмес заттардын ортосундагы генетикалык байланыш боюнча маалымат алдыңар. Кийинки суроо бул органикалык заттардын ортосундагы генетикалык байланыш болуп саналат. Демек, органикалык эмес заттардын ортосундагы генетикалык байланыш сыяктуу эле органикалык заттардын ортосунда дагы генетикалык байланыш бар. Ошондой эле органикалык эмес заттар менен органикалык заттардын ортосунда дагы генетикалык байланыш бар. Анда органикалык заттардын ортосундагы байланыш кандайча жүрө тургандыгын карап көрөлү. Органикалык заттардын бир классы бул алкандар. Формуласы CnH2n+2. Демек, бул заттан алкендер алынат. Эгерде
алкендердин формуласы CnH2n же болбосо алкандарга караганда 2 суутек аз. Ошондуктан алкандардын курамындагы суутекти, бир молекула суутекти азайтуу менен алкендер деген экинчи топтогу углеводороддордун классы пайда болот. Ал эми алкендерден дагы бир молекула суутекти азайтсак, анда үчүнчү топ алкадиендер пайда болот. Алкадиендердин формуласы CnH2n-2 болуп саналат. Бул курамында 2 байланышы бар заттар. Ошондой эле алкандардан 2 молекула суутекти азайтуу менен дагы циклоалкандар алынат. Циклоалкандар бул молекуласынын түзүлүшү циклдуу түзүлүшкө ээ болгон заттар. Жалпы формуласы CnH2n. Ошондой эле циклоалкандардан арендер алынат. Жалпы формуласы CnH2n-6. Анда 3 молекула суутекти циклоалкандардын курамынан азайтуу менен арендер алынат. Буга мисал катары бензолду алсак болот. Демек, циклоалкандардын курамынан 3 молекула суутекти азайтуу менен бензол алынат экен. Ошондой эле алкандардан 4 молекула суутекти азайтсак, арендер алынат. Же башкача айтканда бул бензол алынат экен. Ошондой эле тескерисинче алкадиендерге эгерде 1 молекула суутекти кошсо, тескерисинче алкендер алынат. Алкендерге 1 молекула суутек кошулса, анда кайрадан алкандар алынат экен. Ошондой эле органикалык заттардын дагы бир тобу алкиндер бар. Алкиндердин жалпы формуласы CnH2n-2. 1 молекула суутекти алкиндерге кошуу менен алкендер алынат экен. Ошондой эле алкиндерден арендер алынат. Арендерден кайрадан 3 молекула суутекти кошуу менен циклоалкандарды алууга болот. Демек, бир заттан экинчи затты алууга болот экен. Азыр силер көрүп турган схемада гидрлөө реакциясы, суутекти кошуу реакциясы жана дегидрлөө реакциясы менен бир заттан экинчи затты алууга болот экен. Анда мына ушул гидрлөө жана дегидрлөө реакцияларына мисал келтирип көрөлү. Дегидрлөө реакциясы бутан бул алкандардын классына кирет, чектүү углеводороддор. Мына ушул бутандан 1 молекула суутекти азайтсак, бутандын молекуласынан белгилүү шартта гана реакция жүрөт. Температура 600 градус, алюминийдин оксиди жана хромдун оксиди катализатор катарында таасир этет. Андан бутен 1 алынат. Бул курамында бир кош байланышы бар углеводороддордун классы болуп саналат, чексиз углеводороддор. Ошондой эле эгерде 2 молекула суутекти азайтсак, алкандардан анда курамында 2 кош байланышы бар дагы бир органикалык заттын классы келип чыгат. Булар диендик углеводороддор болуп саналат. Бул заттын аты бутадиен 1,3 деп аталат. Анткени молекуласында 2 кош байланышы бар. Ошондой эле 3 молекула суутекти азайткан учурда анда курамында 3 байланышы бар дагы бир органикалык заттын классы келип чыгат экен. Бул бутин 2 деп аталат. Анткени молекуласында 3 байланышы бар углеводород экинчи көмүртекте 3-түк байланыш жайланышкандыктан бутин 2 деп аталат. Бул дегидрлөө реакциясына мисал. Ал эми гидрлөө реакциясына төмөнкү реакцияларды карасак болот. Гидрлөө реакциясы дегидрлөө реакциясына тескерисинче жүрөт экен. Бутин 2-ни алсак, анда 1 молекула суутекти кошсок, анда реакциянын шарты 200 градус Цельсия, никель жана палладий катализатор катарында катышат. Бул учурда бутен 2 алынат. Демек, чексиз углеводород алынат. Молекуласындагы бир пи байланышы үзүлүп, бир пи жана бир сигма байланышы калат экен. Ошондой эле бутенден суутектин молекуласын кошсок, анда чектүү углеводород алынат, бутан алынат экен. Ошондой эле чексиз углеводороддордун этин, бул этилен, ушунун 3 молекуласына 500 градус Цельсия температураны таасир эткенде циклдүү түзүлүштөгү углеводороддордун классы алынат. Ал бензолго 3 молекула суутекти кошсок, анда циклогексан алынат экен. Демек, гидрлөө реакциясынын натыйжасында кайрадан чексиз углеводороддордон чектүү углеводороддор
алынат экен. Ошондой эле схемалардан биз органикалык заттардын ортосундагы генетикалык байланышты көрүүгө болот. Ошондой эле жалаң эле дегидрлөө жана гидрөлөө реакциясынын натыйжасында органикалык заттардын бир классынан экинчи класс келип чыкпастан, кычкылдануу реакциясынын натыйжасында дагы органикалык заттардын бир классынан экинчи классы келип чыгат. Кычкылдануу экиге бөлүнөт. Эсиңерде бар болсо, толук кычкылдануу жана толук эмес кычкылдануу. Толук эмес кычкылданган учурда башка класстардын өкүлдөрү келип чыгат. Ага мисалдарды жазып көрөлү. Метан бул чектүү углеводород. Ага кычкылтекти кошкон учурда катализатор жана температура таасир этет. Мында кислота пайда болду. Карбон кислотасы пайда болду. Бул карбон кислотасынын аты кумурска кислотасы же болбосо метан кислотасы деп аталат. Карбоксил тобу бар COOH деген жана суу пайда болот экен. Андан кийин теңдемени теңдеп коебуз. Бутанды алсак кычкылдандырган учурда катализатор температура таасир этет. Бул учурда этан кислотасы пайда болот жана суу бөлүнүп чыгат экен. Андан кийин дайым эле толук эмес кычкылданганда кислоталар пайда болбостон, ошондой эле метанды кычкылдандырганда толук эмес кычкылданган учурда спирттер пайда болот. Ал метанол CH3OH курамында гидроксил тобу бар зат пайда болот экен. Ошондой эле метанды кычкылдандырганда дагы толук эмес кычкылданган учурда алдегид пайда болот. HCOH деген метаналь деп аталат. Алдегид пайда болот жана суу бөлүнүп чыгат экен. Демек балдар, мына органикалык заттар кычкылданган учурда дагы башка класстардын өкүлдөрү келип чыгат экен. Аларга карбон кислоталары, спирттер жана ошондой эле алдегидтер пайда болду. Анда мына ушул алган маалыматтарыңар боюнча дагы төмөнкү суроого жооп берип көрсөңөр. Төмөнкү органикалык заттардын класстарына туура келген заттарды класстарга туура келтирип жазгыла. Демек, биринчи заттар берилет. А. Метил бензол деген зат, Б. Этилен, В. Ацетилен, Г. Пропан. Бул катарда жалаң заттар берилди. Ал эми экинчи катарда органикалык заттардын класстары берилет. Демек, спирттердин классы, экинчи алкандар деген класс, үчүнчү арендердин классы, төртүнчү алкендер, бешинчи алкендер деген класстар берилген. Ушул заттар берилген класстардын кайсынысына туура келет? Ал үчүн биз таблица чийип алалы, жообун жазыш үчүн. Демек, метил бензол А. Метил бензол оң жакта турган заттардын кайсы классына туура келет? Анда жазып, эң биринчи А, Б, В, Г заттарын жазып алалы. Андан кийин жоопторун жазабыз. Демек, А заты метил бензол деген кайсы класска туура келет? Демек, А заты бул арендерге кирет экен. Анткени арендер бул циклдуу түзүлүштөгү заттар. Б заты бул алкендерге кирет. Демек, этилен бул алкендерге кирген зат, курамында кош байланышы бар заттар. Ал эми В заты бул ацетилен, алкендердин классына кирет, анткени курамында үчтүк байланышы бар зат. Демек, төртүнчү Г заты пропан кайсы класска кирет экен? Демек, алкандарга кирет. Демек, спирттердин классына кирген, бул жерде заттар берилген эмес. Мына ушундай туура жоопторду аныктоого болот. Андан кийинки суроо: төмөнкү органикалык заттардын кайсынысы жогорку молекулалуу бирикме болуп саналат? Биринчи сахароза, экинчи клетчатка, үчүнчү май, төртүнчү стеарин кислотасы. Ушул заттардын кайсынысы жогорку молекулалуу органикалык зат болуп саналат? Туура жооп: клетчатка жогорку молекулалуу органикалык бирикме болуп эсептелинет экен. Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер органикалык эмес заттардын ортосундагы генетикалык байланыштар менен тааныштыңар. Ошондой эле органикалык заттардын ортосундагы генетикалык байланыш жана органикалык эмес заттардын аталыштары боюнча бир нече тесттерди иштөөгө жетише алдыңар. Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер менен жалпы химияны кайталоо жана экзаменге даярдануу боюнча бир нече суроолорго жооп берүүгө аракет кылдык. Бүгүнкү өтүлгөн сабак силердин экзамениңердин даярдыгына жардам боло алат деп ишенем.
Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.